Кемпир-абад маселесин караган эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин 10 октябрдагы жыйынына байланыштуу Чыңгыз Айдарбековдун төрагалыктан кетишинде бир нече мыйзам бузуу бар. Биринчиси, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 28-беренесинин 4-пунктун карайлы. Комитеттин же убактылуу комиссиянын төрагасынын орун басарын чакыртып алуу жөнүндө маселе жыйналыштын күн тартибине фракциянын демилгеси боюнча Жогорку Кеңештин чечими менен киргизилет жана 72 сааттан эрте эмес жана тиешелүү арыз берген күндөн кийин 5 күндөн кечиктирилбестен каралышы керек деп турат. Ал эми Чыңгыз Айдарбековду төрагалыктан алууда дал ушул пункт кантип бузулганын азыр түшүндүрүп берели. 19 октябрда эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин мурдагы төрагасы Чыңгыз Айдарбеков кыргыз-өзбек чеграсы, анын ичинде Кемпир-абад суу сактагыч боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун карап берүүгө чакырылгандыгын, бирок документтердин долбоорун колуна албагандыгын билдирди. Буга чейин Айдарбековдун 10 октябрда комитетте добуш берилген чечимге кол койбой жатканы белгилүү болгон. Жалпысынан алганда Айдарбеков бийликке бир топ нааразычылыктарын айтты. Кошумачылардын табияты туруктуу эмес. Бүгүн кошумачылар, эртең саткындар. Айдарбеков билдирүү жасагандан эртеси 20 октябрда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев Айдарбековду комитеттин төрагалыгынан алуу боюнча Ата журт Кыргызстан, Ишеним жана Ынтымак мекенчил фракцияларынын чечими түшкөнүн айтып, бул маселени күн тартибинде караш керектигин билдирген. Айдарбековду көптөгөн кесиптештери сындады. Аксакал катары Элмурза Сатпалдиев, баягы вице-мэрди сыйлабасаң сыйлатам деген депутат. Сыйлаган келбесе сыйлатып алам. Булар сыйлатпаса мен сени сыйлатам. Ооба, дал ушул депутат баштап берди. Демек бул жоопкерчиликтен качкандык. Мен жеке Чыңгыз Айдарбекович менен сүйлөшкөндө дагы өзүнө дагы айтканмын. Бунуңуз туура эмес. Бул Жогорку Кеңештин ишине саботаж деп айтамын сизге. Чыңгыз Азаматович, это преступление. Негизи Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев сөз менен фракциянын чечими түштү деп депутаттарга Айдарбековду алып түшүү маселесин коюп жаткан. Төрага дагы эртерээк шашып, эч кандай чечим жок, фракциялардын чечими бар деп айтып койдуңуз. Бул да туура эмес да. Кайда ошол токтом долбоор? Депутаттар Адахан Мадмаров менен Тазабек Икрамов регламент бузулуп жатканын айткан соң, фракциялар чечим чыгарганга танаписке тарады. Токтом даярдалып таратылган соң добушка коюлду. Жыйынтыгында добуш берүүгө 59 депутат катышып, Айдарбековду кетирүүгө 16 каршы, 43 макул деп добуш берген. Ошондо Чыңгыз Айдарбековду комитеттин төрагалыгынан алуу маселеси регламентке ылайык токтом даярдалып башталганы 20 октябрь саат 14:30 чамасы болсо, добуш берүү менен чекит коюлганы саат 14:46 болду. Башкача айтканда, жарым саатка жетпеген аралыкта кызматтан алып жатат. Ал эми Жогорку Кеңештин регламенти боюнча 72 сааттан эрте эмес каралышы керек болчу. Эми экинчи мыйзам бузуу боюнча ошол эле регламенттин 28-беренесинин 5-пункту Жогорку Кеңештин комитетинин же убактылуу комиссиянын төрагасынын орун басарын чакыртып алуу жөнүндө токтому катышкандардын санынын көпчүлүгүнүн, бирок депутаттардын 50дөн кем эмесинин добушу менен кабыл алынат деп турат. Демек, комитеттин төрагасын кетирүүгө 50дөн кем эмес добуш керек болчу. Иш жүзүндө добуш берүүгө 59 депутат катышып, Айдарбековду кетирүүгө 16 каршы, 43 макул деп добуш берген. 43-түн ичинен Сүйүн Өмүрзаков каршы бергенин айткан. Муну эске алганда 42 добуш. Парламент муну менен дагы бир мыйзам бузду. Парламент ошол эле күнү бир мандаттуу округтан келген Улан Примовду комитеттин төрагалыгына шайлады. Айтмакчы, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет Альянс фракциясына тийген. Бирок фракция лидери Жанаракаев Альянстын атынан төрагалыкка талапкер сунуштабай турганын айткан. Ушул комитетке башка талапкер чыгарбайбыз, башка бир дагы комитет албайбыз. Мына азыр 8 фракциядан бир гана бүтүн Кыргызстан фракциясы комитети жок экен, биз дагы эч кандай комитетте талапкер көрсөтпөйбүз. Рахмат. Бир караганда Жанаракаевдин билдирүүсү креслого кызыкпаган Медей Токтой көрүнгөнү менен Альянска берилген ар бир кызмат орду 110 000 шайлоочунун аманаты. Эл берген мандат жана кызмат менен позиция билдирип, ал үчүн күрөшүшү керек эле. Жанаракаев фракциясына тийген комитетти сактап калууга да, аны колдон чыгарууга негиз болгон Кемпир-абад маселеси боюнча да былк эткен жок. Анткени эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет Кемпир-абад маселесин карап чечим чыгарышы керек.
Сыягы Жанар Акаев бир кездери Илим Гарипбеков айткандай, баарына тегиз жагайын деди өңдөнөт. Депутаттарга кокуй жагалык, тигиге жагалык, буга жагалык. Ошентип бир күндүн ичинде Айдарбеков төргалыктан алынып, ордуна бир мандаттуу округтан келген Ата журт Кыргызстан фракциясына кошула калып жүргөн Улан Пиримов шайланды. Улан Пиримовдун өзүндө анча сүйүнүч байкалбаган менен жанындагылардын куттуктоосу өзгөчө болду. Депутат Пиримов талапкерлиги үчүн макул 70 каршы 1 добуш берилген. Чечилди. Чыңгыз Айдарбеков да бир кездери ушундай куттуктоолор менен комитеттин төрагасы болуп шайланган. Биз жогоруда сөз кылган окуялардын баарынын түбү Кемпирабадка барып такалат. Өзгөндөн чыккан депутат Улукбек Ормонов, Элмурза Сатыбалдиев үндөгөнү менен бүгүн 21 октябрда Өзгөн районунда Кемпирабад суу сактагычына байланыштуу жөө жүрүш өтүп, жарандык коом позициясын билдирди. Анткен менен бийлик Кыргыз-Өзбек чеграсы Кемпирабад маселеси тууралуу талаш жерлердин дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнүн билдирип жатат. 10 октябрда тиешелүү комитет Кыргыз-Өзбек чеграсы, анын ичинде Кемпирабад суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун карап, көпчүлүк добуш менен жактырган. Бирок төрөгө алмашып, азырынча бул маселе ачык бойдон калууда.